Кудай буюрса футболдук стадионду күзгө даярдап бүтөбүз. Күзгө чейин сонун кылып бул жерге жанагы жарыктандыруучуларды коюп освещениесин. Полилерин оңдоп, трибуналарды бастан өтөтүп, үстүлөрүн жаап, жаңы стендерди алып келип коюп, сонун кылып турбуз. Бүт сонун кылып бул жерде оңдоп бүтөбүз. Макулбу? Силер да колуңардан келсе жардам бериңер. Аким, макулбу? Өзүңүз уюштурушуңуз керек. Булар бир аптада бир айда 2 жолу келиши мүмкүн. А сиз күндү ишендесиз. Уюштур десе анан кийин элди кыйнап, журтту кыйнап, жетекчилерди кыйнап акча топтогонду токтоткула. Акча топтобогула. Макулбу? Ошо акча топтогон негизинде коррупцияны развивать этпей керек. Бюджеттен тапкыла акчаны. Бюджетибиз достаточно жетишет. Мамлекетибизде акча бар. Мүмкүнчүлүк бар, ошону мына элге жумшайды. Биз тараптан, футболдук союз тараптан биз бул жерде жакшы акча жумшайбыз. Бул бир. Мен азыр эсептебегенден кийин айта албаймын. Экинчиден, мамлекетибиздин башчысы, урматтуу президентибиздин ушундай стадиондорду бастан жетесиңер деп туруп, бизге 500 миллион сом акча бөлүп берген. Президентибиз акчаны бөлүп берип койду. Мына бастан жеткиле. А биз болсо стадион оңдойбуз, акча чогултуп жүрөбүз. Андай болбош керек. Макулбу? Мен себеби ушул сөздү угуп калдым. Угуп калдым, ошон үчүн сизге мына жетекчилердин жанында айтып коеюн. Андай болбосун. Но бюджеттен караңыздар. Губернатор карасын бюджеттен. Мына азыр эле айтты, мен 10 миллион акча бөлүп берейин деди. Сиз караңыз, макулбу? Бирок жанагы акча токтолгон. Калган акчаны биз беребиз.